Өз укугуңду бил. Мына ушундай аталыштагы жалпы республикалык акция 21-июндан баштап старт алды. Бул акцияны Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматы өткөрүп жатат. Биз дайыма мындай акцияларды жыл сайын эле өткөрүп келебиз. Өзүңүздөр көргөндөй бул акцияга калктын укуктук маселелери боюнча кеңеш берүүчү бардык тармактын адистери катышууда. Эң орчундусу ушул бүгүнкү күндө бизде мамлекеттик ипотеканын негизинде ушул иштеген биздин кызматкерлерибиз кандай негизде соцфондко төлөгөн акчаларын алуу жолдорун сурашат көбүнчө. Анткени биз азыр мамлекеттик ипотекага алган жарандарыбыз ушу соцфонддон ушу 2% акчасын алууга укуктуу. Эң негизги кайрылган суроолор жарандарыбыздын суроолору ушул негизде болуп атат бизге. Жер боюнча келдик эле, документ боюнча. Решениясы чыкты эле, берки кызыл документин чыгарыш үчүн кабыл алабы экен деп келдик эле. Кызыл китепти кантип алам, кечигип атат деп атасыз. Бул жерде мындай да жер боюнча дагы өзүнчө жер боюнча мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдардын алкагында мөөнөттөр көрсөтүлгөн, ченемдик укук актылар да бар. Ошол мөөнөттөрдүн негизинде сөзсүз түрдө аласыз. Эң негизгиси бул ошо жер алуу боюнча чечим болуп эсептелет да. Чечим чыкса сөзсүз түрдө мамлекеттик акт аласыз. Негизинен эле бизге ушу жер маселеси боюнча, ошондой эле үй бүлөлүк маселелер боюнча, анын ичинде алимент, балдардын укугу, ажырашуу, жана документтештирүү, мына ушундай маселелер өтө курч актуалдуу маселелер болуп эсептелет. Ушулар боюнча биздин жарандар көп келип кайрылышат. Бул жакта калкты каттоо кызматынын дагы адистери отурушат. Сизге негизинен кандай суроолор менен кайрылып атышат жарандар? Саламатсызбы? В основном паспортты кантип алабыз, биздин паспортубуз жоголуп кетти эле, кандай себеп менен кантип алабыз деген вопростор болуп атат. Тууган тууралуу күбөлүктү кантип алабыз деген вопростор болуп атат, суроолор. Мындай юридикалык жардам акциясы жалпы республиканын аймагында эң көп келген коомдук жайларда өтүп жатат. Ал жака келип, сиз пенсияга чыгуу, туулгандыгы тууралуу күбөлүк алуу, алимент чегерүү, жөлөк пул алуу жана башка ажырашуу, үй бүлө куруу, бизнес ачуу, кыскасы ушуга окшогон бардык юридикалык суроолоруңуздарга жооп алып кетсеңиздер болот. Мунара Матиева, Кадыр Султаналиев, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.